жашоо кызыксыз болуп кеткенде эмне кылуу керек? Ажеке биздин өлкөдө ажырашкан келиндер менен сүйлөшүп көрсөңүз, баары эле эгер күйөөм мени сүйүп сыйлап турса, үйдө эч нерсе жок болсо да жашамакмын деп айтышат. Ажеке эркектерге аялын түбөлүк сүйүп сыйлап коюу ушунчалык кыйынбы? Кыйын эмес, бирок кээ бир аялдар мени сүйгөндүгүн ошол тыйым менен өлчөп алат. Мынча тыйым бербесең сүйбөйсүн, же мен укканда ошону сүйөсүн дейт дагы ошондой. Эгерде аял пикир айтып эркек укпай койсо, же эркек ал пикир туура эмес деп билсе, мен пикирими укпай атасың дейт ошондой. Же болбосо эркектин туугандары келсе аялдар аны тоспой коет, анан тоспойсуң десе мени сыйлабайсың деп чыгат. Демек сыйлоо деген түшүнүк кандай дегенди билиш керек. Ошол никеде жашап аткандын өзү бул сыйлоо дегенди дагы адамдар туура түшүнүш керек. Ошон үчүн мындай бир жөн эле сүйүп коюу, сыйлап коюу кыйынбы дейт. Ошону ким кандай түшүнөт деген маселе келип чыгат. Кээ бир эркектер келет айтат, мен ушинтем дейм, бирок ошентпей эле мени сыйлабай сүйбөйсүң дей берет. Тамагын алып келем, башкасын алып келем, урматтайм, сыйлайм, бирок баары бир деле мени сыйлабайсың деп айтып атат деп арыздангандар бар. Ошол учурда эркек аялдардан да ушул сыяктуу арыздангандар бар. Эркек үйгө акча таап келсе эле аял бактылуу болуп калабы? Ажырашкан болсо баланы толук мээрим ала албай калган үчүн ким жооп берет акырет? Экөө тең жооп берет, экөө тең жооп берет. Өзүнүн кызыкчылыгы үчүн ажырашып кетиш туура, албетте туура эмес. Биздин тоюбуз 3 жыл болду. Мен күйөөмдү жакшы көрөм, аны ыраазы кылышына аракет да кылам, өзүмө караган аялым, бирок ал өзүн өтө эле сулуу сезип, мен адам ордуна да көрбөйт. Үй бүлөнү сактап калуу үчүн эмне кылуу керек? Менин көңүлүмдө эле калып калды, бирок балдар үчүн ата-энемдин башын жерге салбоо үчүн ажырашпашым керек, мага кандай кеңеш бересиз? Ошол мындай бир орус маданияты бизге келгенден кийин бизде ошол мындай бир адамдар баш айланып калды да. Мусулманчылык динди кармана дейт, бирок ошол эле учурда жарымы орусча маданият болуп калганда тең ата болом деп жок. Үйдө эркек кожоюн, эркекти кожоюнду астыга чыгарып, эркек атаңар билет, атаң деп айткан сөздү үйрөтсө, эркек ошол туура келет. Анан тең ата болом деп отуруп, кээ адамдар ташоосун бузуп алган болот. Ошон үчүн пас кетиңиз деген сөз бар. Бул деген бир аз төмөнүрөөк түшүңүз дагы, ошого макул болуп койсоңуз, аны менен бир нерсе төмөн түшүп кетпейт. Ал ошо сиздин балдарыңыздын атасы. Ошону ордуна коюп, ал ошо биздин кожоюнубуз деп анастыга түртө берген болсоңуз, анын алган кадыр баркы сиздин кадыр барк болот. Эч убакта аялы, күйөөсү мисалы үчүн аялы тоготпой, же күйөөсүнүн социалдык абалы төмөн болсо, аял андан жогору кадыр барк алып кетпейт да. А бирок күйөөнүн кадыр баркы канчалык жогору болсо, аял ошончолук кадыр баркка көтөрүлүп кете берет. Демек, коомчулукта, мындай үй бүлөдө кадыр барк аркысы келген аялдар ошол күйөөлөрдүн астыга түртүүсү зарыл болуп эсептелет. Аялды урматтаган бул адамдын урматтуу экенинен кабар берет. Аялды урматтаган адам бул ак сөөктүгүнөн мырзалыгынан кабар берет. Аялды паскач адам гана, таги жок адам гана, теги жок адам гана кордойт. Чыныгы эркек адам, чыныгы мусулман адам аялды урматтайт тууганым. Мен мурда да айтып бергем, дагы бир айтып берейин, Азирет Умардын окуясын. Муну мен дайыма айта берем, дагы деле айта берсем керек. Азирет Умар халифа болгондо бирөө аялынан арызданып келет. Аялы ушундай тилдүү экен, охо, кыжарат болуп, аялым арызданып, ушул аялым оңдоло турган болсо шарият айтып берсе Азирет Умар халифа деп келсе, Азирет Умардын аялы Азирет Умарды казанга салып кууруп аткан экен. Семичке куургандай кылып. Тили менен андай жок, мындай жок бирнеге деп. Азирет Умар баласын ойнотуп отурат дейт, падыша. Азирет Умар бир көчөгө түшсө, шайтан качкан адам. Анан ишенген кожом сен болсоң, алдартыңан талгарма, кой. Деп анан жөнөп калыптыр. Анан жөнөгөнүн көрүп калыптыр Азирет Умар. Токто деп десе, эмне десе, айт сөзүңүн. Сөзүм жок, мындай өтүп кет. Жок, айт мага дептир. Айтпай көрсүн эми, Азирет Умар шайтан коркот, бул жөнүнө коркот. Такыр эми айтайын, аялыман арызданып келсем, менин аялым сиздин аялыңыздын астында жаннат болуп калат экен. Жаннат болуп калат экен. Эмне болуп кетти десе, ушундай арызданып келдим элем, бир-эки ооз кеп айтып койсоңуз, аялым корк урмат кылып калса мени, десем сиздин аялыңыз вой. Айт, дептир. Бу бечара аял сенин балдарыңы тууп атса, сен тууган эмес, ичиң катып калса, туалетке зорго барып келесиң. А тууган бул өлүм менен барабар. Бир эмес, бир канчаны тууп берип атса, тууп тиштеп койбостон ошону багып атса, сага аял болуп сени зынага түшүрбөй, сени сактап атса күнөөдөн, үйүңө жыйнаш тамагың бышырып берип атса, анан шунча бир миллиард миллион эркектен бир сага майли таны жанымы багыштадым деп никеңе туруп сени тандап атса,
Uşul bir beçere alsız ayaldın onça sözün köter albasan seni mine erkek dedi. Seni mine erkek dedi. Tam berdi. Oşonun için ayal ayta öğret, kayta öğret. Ayal mintiba aytkan, sen oşonda mintiba aytkansın. Gebir erkek şunçalık akmak bolup ketken, ayalın mintiba aytkan dep, ayaldın sözün karmap alıp, oşo menen jek degenler var da. Al ayal zatı. Enen de ayal. Enen de bu dışındaydı, ayırması çok. Ayalın da ayal, senin kızın da ayal, senin kızın da bire oşontip barat tuğanım. Oşonun için sen ayaldardı kordoba onu. Ayaldarın erkeligin düşüngünün. Ertemene sen sögüp atkan bolo, çütengin gülüp kola verse, anı kavul kılgının. Ayal kavurgadan jaralgan. Kavurga jegensin erbi. Koydun kavurgası, mınday kıyışık bolot. Oşonu tüzüzü kars edip sınat. Ayal kavurgada kıyışık, oşol kıyışık boyunca paydalan. Anı tüzde merkek kılam desen, erkekte üyde bol anda homoseksualist bolup ketesin erbi. Bir erkek bir ayal boluş gerek üyde. Ayal kanday ayal zatı olsa oşonday tuğra düşünüp, oşonday urmattap, oşonday sıyılap yaşagının. Anan beyişi olasın. Şunu var tuğanım. Na şunday.